Аталган уюмдар жаштарды китеп окууга чакыруу максатында бул иш-чараны 12 жылдан бери өткөрүп келет. Анткени заман талабы өзгөргөн сайын китеп окууга болгон мамиле басаңдап барат. Мындан улам жаштарды китеп менен дос болууга үндөө учурдун талабы. Белгилей кетсек, мынакей 2002 жылдын 1-апрелинде номер 189 Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтому менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын китеп күнүн белгилөө жөнүндө иш-чарасы кабыл алынып, бул ошол күндөн тартып бардык биздин республикадагы китепканаларыбызда чоң иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Бул иш-чаранын алкагында атайын сынактар өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырыларын Китеп палатасынын жетекчиси белгилейт. Бул майрамга карата Кыргыз Республикасында китеп искусствосу конкурсу өтүп турат. Конкурс басмалар жана басмаканалар ортосунда жүргүзүлөт. Быйыл бул конкурска 18 басмаканалардан жалпы 31 китеп түштү. Конкурсубуз 7 номинацияда өтөт. 31 китептен 7 китеп биргелип тандалып, жеңүүчү болуп табылды. Эртең ушул жеңүүчүлөрдүн дагы сыйлыктарын, дипломдорун тапшыруу аземе жүрөт. Китеп күнүнө арналган иш-чара Курманжан Даткай эстелигинин жанында өтөт. Анда Касымалы Баялинов атындагы жаштар китепканасы баалуу ресурстарын көргөзмөгө чыгарып, ошондой эле кыргыз китептеринин авторлору да өздөрүнүн китептерин сатыкка коюу мерчемделүүдө. Ошо жерде поле чудес деген оюндарыбыз бар, чебер колдор деген өзүнчө аянтчабыз, спорт аянтчабыз болот, шахмат аянтчасы болот. Негизи келген адамдардын баары тең. Өзгөчө биз балдар жаштар китепканасы болгондуктан биз деген ошо көп өзүбүздүн бир 20дай аянтча жалаң эле ошо жаш балдар менен өспүрүмдөргө, жаштарга арналмакчы. Анан кийин айтып кетчү нерсе ошо биздин жаш окурмандарыбызга сөзсүз белектерди, китептерди, ар кандай бир оюнчуктарды ушундай даярдап атабыз. Андан тышкары бир жакшы балдардын катышуусу менен жакшы бир концерттер уюштурулат. Китеп билимди жайылтуунун эң маанилүү каражаты. 22 апрелден тартып жерлерде бул күн белгиленип келет. Бишкек шаарында да китеп күнү масштабтуу түрдө өтөөрүн аталган уюмдар айтып, китеп сүйүүчүлөрдү аталган саамалыкка активдүү катышуусуна чакырышат. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.